Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан 8 класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы кристалдык торчо, молекулалык атомдук түзүлүштөгү заттар. Бул сабакта силер заттардын агрегаттык абалы жөнүндө түшүнүк аласыңар. Заттардын кристалдык торчолорун салыштырасыңар. Ошондой эле мезгилдик таблицада жайгашкан элементтердин орду менен таанышып, алар пайда кылган жөнөкөй заттардын кристалдык торчолорунун типтерин салыштырасыңар. Анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй, заттардын агрегаттык абалы жөнүндө сөз кылуудан баштасак. Силерге белгилүү болгондой, заттар 3 агрегаттык абалга ээ: катуу, суюк жана газ. Мисалы, кычкылтек газын эске салгыла. Ал кадимки шартта газ, ал эми -194 градус Цельсияда көгүлтүр түстөгү суюктукка өтөт. Эгерде -218 градус Цельсияга чейин дагы муздатсак, анда көк түстөгү кристалдык заттарды пайда кылып, катуу кар сыяктуу массаны түзөт. Жалпысынан катуу заттар 2 топко бөлүнөт: аморфтук жана кристалдык заттар. Азыр силер менен биринчи аморфтук заттардын мисалдарын биздин турмушубузда көрүп жүргөн мисалдардан келтирип көрөлү. Анда көңүл бурсаңар. Аморфтук заттарга мисалы бал, парафин, мармелад, пластилин, пластмасса, сагыз, шоколад жана ушул сыяктуу көптөгөн мисалдарды келтирүүгө болот. Аморфтуу заттардын мисалдары менен тааныштык. Анда келгиле жыйынтык чыгаралы. Аморфтуу заттар кандай физикалык касиеттерге ээ? Бул заттардын баардыгын силер турмушуңарда колдонуп жүрөсүңөр. Анда чогуу жыйынтык чыгаралы. Биринчиден, аморфтуу заттар кристалдык торчого ээ эмес. Заттарды түзүп турган бөлүкчөлөр же атомдор ирээттүү жайгашпайт. Алар белгилүү кайноо, балкуу температурасына ээ эмес. Мына ушундай өзгөчөлүгү менен булар аморфтуу заттар деп аталат. Ал эми кристалдык заттар болсо аморфтуу заттардан айырмаланышат. Аларды түзгөн майда бөлүкчөлөр белгилүү бир ирээттүүлүктө жайгашып, кристалдык торчолорду түзүүгө жөндөмдүү болушат. Силер элестетсеңер, бир уч бурчакты алып, түбү чуңкурураак келген идишке салып, катуу чайкап, кайра тынч абалына коюп койсоңор, анда буурчактар 6 бурчтук формасын түзүп, белгилүү бир ирээттүүлүктө жайгашып калат. Мына ушул сыяктуу эле газ абалындагы заттар, суюк абалындагы заттар, деги эле катуу заттардын баардыгы эле заттар катуу абалга өткөндө, аларды түзүп турган майда бөлүкчөлөр дагы мына ушундай ирээттүүлүктө жайгашып, ар кандай кристалдык торчолорду түзүүгө жөндөмдүү болушат. Анда кристалдык заттар кристалдык торчонун түйүндөрүндө кандай тартиптүү ирээттүүлүк менен жайгаша тургандыгын азыр силер менен чогуу мындайча элестетип көрөлү. Кыялыбызда бул чекиттерди кесилишүүчү сызыктар менен бириктирсек, кристалдык торчолор деп аталган мейкиндиктеги каркас пайда болот. Бөлүкчөлөр жайгашкан чекиттер кристалдык торчолорунун түйүндөрү деп аталат. Элестетилген торчонун түйүндөрүндө же атом, же молекула, же иондор болушу мүмкүн. Мына ушул атом, молекула, ион сыяктуу бөлүкчөлөрдүн жайгашуусуна жараша кристалдык заттар 4 топко бөлүнөт: молекулалык кристалдык заттар, атомдук кристалдык заттар, иондук жана металлдык. Аларга мисалдарды келтирип көрөлү. Мисалы, молекулалык кристалдык затка CO2 молекуласы. Анын кристалдык торчосуна көңүл бургула. Молекулалар жайгашты. Ал эми атомдук кристалдык затка мисал келтирсек, көмүртек. Кристалдык торчосуна көңүл бурсаңар, көмүртектин гана атомдору жайгашты. Ал эми кристалдык заттардын иондук мисалына келтирсек, натрий, хлор торчосуна көңүл бургула. Жашыл, сары түстөгү бул натрий жана хлор иондору кезектешип жайгашкан. Ал эми металлдык кристалдык заттарга жездин мисалын алалы. Кристалдык торчодо кызыл түстөгү бул жездин атомдору жана иондору болуп саналат.
Анда келгиле бул заттардын аталышы менен таанышып көрөлү. Молекулалык кристалдык затка азыр силер кургак муздун мисалын көрүп турасыңар. Ал эми атомдук кристалдык затка алмастын кристалдык торчосун көрүп турасыңар. Ал эми иондуктун мисалы катарында галлиттин мисалын келтирдик. Акыркы мисалда болсо жездин мисалын келтирдик. Демек азыр жыйынтык чыгарсаңар болот. Жогоруда аморфтуу заттар белгилүү кристалдык торчого ээ болбойт, белгилүү кайноо температурасы, балкуу температурасына ээ болбойт деп айтканбыз. Анда кристалдык заттар жалпысынан кандай физикалык касиеттерге ээ болот? Бул мисалдарга таянып жыйынтык чыгаралык. Биринчиден, кристалдык торчого ээ болот. Биз жогоруда тааныштык алардын мисалдары менен. Экинчи жалпы физикалык касиети затты түзүп турган бөлүкчөлөр, же иондор, же атомдор, же молекулалар ирээттүү жайланышат. Ал мисал менен жогоруда тааныштык. Ошондой эле ар бир заттын балкуу, кайноо температурасы туруктуу болот. Азыр силер менен аталган мисалдардын ичинен эки мисалды алып туруп, алардын балкуу, кайноо температурасын жана кристалдык торчосун салыштырып көрөлү. Мисалы, алмаз жана жез. Алмастын кристалдык торчосунда көмүртектин гана атомдорунан турат. Жездин кристалдык торчосунда жездин атомдору жана иондору жайгашкан. Ал эми алардын балкуу, кайноо температурасын салыштырсак, алмастыкы 3500 градус Цельсияны түзөт, кайноо температурасы 4200 градус Цельсияны түзөт. Анда жездики менен салыштырып көргүлө. Жездин балкуу температурасы 1083 градус түзөт, алмастыкы менен салыштыргыла, аныкы 3500 деп айтканбыз. Ал эми кайноо температурасын карагыла, 2567 градус Цельсияны түзөт экен. Ал эми алмастыкын карагыла 4200. Мына ушул сандардан улам мындай суроо келип чыгат. Эмне үчүн алмастын балкуу жана кайноо температурасы жездикине салыштырмалуу кескин жогору? Суроо түшүнүктүүбү? Анда азыр силер менен алмастын кристалдык торчосунун өзгөчөлүгү жөнүндө сөз кылып, бул жөнүндө кененирээк маалымат алып алалы. Алмастын кристалдык торчосунда ар бир көмүртектин атому башка 4 көмүртектин атому менен бирдей аралыкта байланышкан. Калган көмүртектин атомдору да бири-бири менен ушундай эле иретте бирдей аралыкта байланышат. Мейкиндикте бул атомдордун бирөө борборунда, калгандары тетраэдрдин чокусунда жайгашып, бири-бири менен туташтырылган. Бул симметриялуу жана бекем байланыш болуп саналат. Ошондуктан алмаз жаратылыштагы эң катуу заттардын бири. Алмаз башка катуу заттардан айырмаланып, 4200 градус Цельсияда кайноо температурасына ээ болот дагы, азыркы мисалдагыдай жезге салыштырганда тунук, жалтырак болот. Алмастын ушул тунук, жалтырак өзгөчөлөнгөн касиетине байланыштуу зер буюмдарын жасоо үчүн байыртадан эле колдонуп келишкен. Алмасты жылмалап, кырларын чыгаргандан кийинки формасы бриллиант деп аталат. Бул силерге белгилүү болсо керек. Мисалы, төмөн жакта мисалдарга көңүл бургула. Россия императорунун жана Британия императорунун тажыларын даярдоодо мына ушул бриллианттар колдонулган. Жана алмаз катуу жана бекем болгондуктан бул физикалык касиеттердин өзгөчөлүгүнө таянып, аны айнектерди, металлдарды бургулап кесүүдө колдонуп келишкен. Заттардын катуулугу дайым эле кристалдык торчолордун түзүлүшүнө байланыштуу боло бербейт. Бул химиялык байланыштын типтерине да байланыштуу болушу мүмкүн. Мисалы, азыркы мисалда алмаз коваленттик байланыш менен байланышса, ал эми жез болсо металлдык байланыш менен байланышкан. Бирок башка мисалдарды эске салып көрөлү. Мисалы, фарфор менен жезден даярдалган идиштерди сындыра турган болсок, анда фарфор бат эле чачырап сынат. Ал эми металлдан жасалган буюмчу, ал болсо майтарылып, ийилип гана кетиши мүмкүн. Мына ошентип, атомдук түзүлүштөгү, металлдык түзүлүштөгү заттардын физикалык касиеттери алардын кристалдык торчолоруна дагы, ошол эле учурда химиялык байланыштын тибиндеги өзгөчөлүктөргө дагы байланыштуу ар кандай физикалык касиеттерге ээ болушат. Биз силер менен жогоруда кристалдык торчонун түйүндөрүндө же атомдор, же металлдар жайгашкан мисалдарды карап көрдүк. Сабагыбыздын мындан аркы жүрүшүндө
Кристалдык торчонун типтеринин дагы бир түрү иондук жана молекулалык түзүлүштөгү заттардын мисалдары менен таанышалы. Бул эки түзүлүштөгү заттарды бири-биринен айырмалоо үчүн алдыдагы суроого жооп берүү менен чогуу ойлонуп көрсөк, анда бул суроого көңүл буралы. Суроону биринчи окуп көрөлү. Молекула деген түшүнүк кайсы заттын структуралык бирдиги боло албайт? Суроо түшүнүктүү болсо, мен силерге мисалдарды сунуштайын. Биринчи жооп кайнатма туз. Экинчи жооп кургак муз. Бул эки мисал менен жогоруда тааныштык, кристалдык торчосу менен мисалдар менен дагы. Азыр мен силерге алардын формуласын сунуштайын. Кайнатма туз химиялык формуласы натрий хлор. Кургак муз формуласы CO2. Силер формуласын билүү менен анда бул заттын структуралык бирдиги молекула деп жыйынтык чыгарсак болобу? Албетте жок. Азыр силер менен кристалдык торчосунун түйүндөрүнө көңүл буралы дагы, андан кийин туура жоопту тандасак. Биринчи сүрөттө кайнатма туздун кристалдык торчосу берилди. Жашыл, сары түстөгү бул натрий жана хлор иондору. Ал эми экинчисин карасаңар, кургак муздун кристалдык торчосу. Кристалдык торчонун түйүндөрүндө кээде ион, кээде атом, кээде молекула жайгашат деп айттык. Мына ушуга байланыштуу алардын физикалык касиеттерди айырмалана тургандыгы жөнүндө жогоруда сөз кылдык. Анда силер суроонун максатына көңүл бурсаңар, молекула деген түшүнүк кайсы заттын структуралык бирдиги боло албайт деп сурап жатат. Анда туура жоопту кабыл алалык. Албетте биринчиси боло албайт. Натрий хлор молекуласы деп айтууга мүмкүн эмес. Ал эми CO2 кургак муздун молекуласы деп айта алабыз. Эмне үчүн? Салыштыралы. Анткени кайнатма туздун кристалдык торчосунун түйүндөрүндө натрийдин оң зарядталган иону же катиону, ошондой эле хлордун терс зарядталган аниону же терс зарядталган иону кезектешип жайгашкандыгын көрүп турасыңар. Демек, бул кристалдык торчодо кайнатма туздун макромолекуласын көрүп турасыңар. Натрий менен хлор экөө тең бирваленттүү. Алардын сандык катышын көрсөтүү үчүн шарттуу түрдө формуланы натрий хлор деп жаза алабыз. Ал эми анын макромолекуласы болгондуктан молекула деген түшүнүктү кабыл албайбыз. Ал эми экинчи мисалга көңүл бурсаңар, кристалдык торчонун түйүндөрүндө CO2 молекуласы жайгашкан. Кара түстөгү көмүртектин атому бир атому, ал эми көк түстөгү кычкылтектин 2 атому. Демек 3 атом биригип бир молекуланы түздү, CO2 деген молекуланы. Ал эми молекулалар болсо өз ара бири-бири менен байланышканда, ал салыштырмалуу начарыраак байланыш менен байланышат. Мына ушуга байланыштуу кургак муз кайнатма туздан физикалык касиеттери боюнча көп эле жагынан айырмаланат. Мисалы, балкуу, кайноо температуралар боюнча бул мисалдарды силер таап, өз алдыңарча салыштырып, жыйынтык чыгарып, өзүңөр үчүн окуп үйрөнсөңөр болот. Анда азыр силер менен иондук байланыш менен молекулалык түзүлүштөгү кристалдык торчонун түзүлүштөрүн салыштырып, жыйынтык чыгардык. Келгиле анда алдыдагы суроого жооп берүү менен дагы бир жолу билимиңерди текшерип, дагы бир жолу билимиңерди бекемдеп алсаңар. Анда бул суроого көңүл буралы. Кайсынысын кошпогондо иондук байланыш болуп саналат? Суроолорго көңүл бургула. Кристалдык торчонун түйүндөрүндө калий иону менен хлор иондор жайланышса, экинчи жооп натрий иону менен хлор иондор жайланышса, үчүнчү жооп алюминий иону менен алюминийдин атомдору жайланышса, ал эми төртүнчү жооп алюминий иону менен хлор иондор жайланышса. Силер азыр жогоруда иондук байланыш жөнүндө түшүнүк алдыңар. Анда алган маалыматтарды түшүнгөн болсоңор, албетте туура жоопту кыйналбай эле таптыңар го деп ойлойм. Мен силерге туура жоопту сунуштайын, анан жооптун тууралыгын текшерелик. Туура жооп албетте үчүнчүсү. Алюминий иону менен алюминий атомдору жайланышса гана иондук байланыш боло албайт. Ал эми калган мисалдардын бардыгында калий, натрий, алюминий металлдын иондору, ал эми металл эместин иондору хлор иондору деп жазылып турат. Мына ушул мисалдардан улам эле силер иондук байланыш эмне экендигине жыйынтык чыгарсаңар болот экен. Ал эми алюминий иону менен алюминий атомдор жайланышса, эмне үчүн ал иондук байланыш боло албайт? Бул металлдык байланыш болуп саналат. Анда азыр силер менен алюминий металлында металлдык байланыштын кантип пайда болгондугун алдыда сөз кылалык. Алюминий металлынын кристалдык торчосуна көңүл бурсаңар, биздин колубузда металлдын кесекчеси бар деп элестетели. Мисалы, алюминий. Ал эмнеден турат? Биздин оюбузга алюминийдин атомдору бар деген ой келет. Чынында эле ушундайбы? Талдап көрөлү.
Биз билебиз, көпчүлүк металлдардын сырткы катмарында электрондордун саны аз, 1-3 чейин гана электрон ядрого начар тартылып турат. Алюминий атомунун мезгилдик таблицада алган ордуна таянып, сырткы катмарындагы электрондордун санын таап көрөлү. Ал 3-кө барабар. Демек, алюминий 3-чү топтун негизги топчосунда жайгашкан, анда анын сырткы катмарында 3 электрону болгондуктан, бул 3 электрон жеңил үзүлөт да, алюминийдин атому +3 зарядына ээ болгон оң ионго өтөт. Бул процессти мындайча жазууга болот. Алюминий 0 -3 электрон, стрелкадан кийин алюминий 3+ деп жазабыз. Оң жана терс заряддар бири-бирине тартылары белгилүү. Анда алюминий иондору электронго тартылып, ал эми электрондор алюминий иону менен байланышып, убактылуу атомду пайда кылат. Бул процессти мындайча жазабыз. Алюминий 3+ +3 электрон, алюминий 0. Андан кийин электрондор кайрадан үзүлүп, башка иондор менен байланышат. Бул процесс тынымсыз жүрүп турат. Үзүлгөн электрондор бир бүтүндү пайда кылуу менен бир иондон экинчисине байланышат. Кайсы электрон кайсы атомго тиешелүү экендигин аныктоо кыйын. Бардык үзүлгөн электрондор жалпы болуп саналат. Жыйынтык чыгара турган болсок, металлдын кристаллдарын, металлдын атомдору жана оң зарядталган иондор түзөт. Алардын ортосундагы байланышты бүт кристалл бою жылып жүргөн электрондор түзөт. Ошондуктан атом тынымсыз ионго же тескерисинче атомго өтүп турат. Шарттуу түрдө бул процессти мындай сүрөттөсөк болот. Металл 0 -n электрон, стрелка коюп, металл n+ деп жазабыз. Анткени металлдардын электрондордун саны 1, же 2, же 3 болушу мүмкүн. Ошондуктан n-дин ордуна силер 1, 2, 3 деген сандарды коюу менен кычкылдануу даражасындагы 1+, 2+, 3+ деп өзгөртө аласыңар. Азыр болсо металлдын атомдорун эмне бириктирип турат деген суроого жооп алалы. Туура жоопту айтыш үчүн атом деп айтууга болбойт. Атомдордун иондорун электрондор бириктирип кармап турат деп айтсак туура болот. Мына ошентип, металлдык байланышка мындайча аныктама бере алабыз. Металлдык байланыш деп металлдар жана куймаларда атом иондордун ортосунда жалпыланган электрондордун катышуусунда пайда болгон байланыш металлдык байланыш деп аталат. Металлдык байланыш иондук жана коваленттик байланыш менен окшоштугу бар. Металлдык байланыш сыяктуу эле иондук байланышта да иондор катышат, бирок айырмасы оң зарядталганда, терс зарядталганда иондор да бар. Ал эми металлдын кристаллдарында металлдын гана иондору катышат. Металлдык байланышта да коваленттик байланыш сыяктуу эле жалпыланган электрондоруна негизделген. Бирок коваленттик байланышты түзүүдө сырткы катмарындагы жупсуз 2 электрон гана катышат. Ал эми металлдык байланышты түзүүдө бардык атомдордун сырткы катмарындагы электрондору катышат да, алардын бардыгы бүт кристаллга тиешелүү болот. Мына ушунусу менен металлдык байланыш айырмаланат. Биз силер менен жогоруда кристалдык торчолордун типтери менен таанышып өттүк. Бул кристалдык торчолордун типтери боюнча айырмаланган заттарды мезгилдик таблицада жайгашкан элементтердин орду боюнча да табууга жеңилирээк болот. Анда таблицага көңүл бөлүп, аларды айырмалаганды үйрөнөлүк. Мезгилдик таблицага көңүл бурсаңар, кристалдык торчонун типтери боюнча айырмаланган металлдык, атомдук, молекулалык түзүлүштөгү заттарды төмөндөгүдөй билсек болот. Мисалы көңүл бургула, 1-чи топто, 2-чи топто, 3-чү, 4-чү жана 5-чи топто металлдык байланыш менен байланышкан мисалдарды көрүүгө болот. Аларды силер түстөрүнөн көрүп турасыңар. Ал эми атомдук түзүлүштөгү заттардын мисалдарын жашыл түс менен белгилеп көрсөттүк. Бор, көмүртек, кремний, германий сыяктуу элементтер. Ошондой эле 6-чы топто селен, теллур да кирет экен. Ал эми молекулалык түзүлүштө деп биз жогоруда айттык, кристалдык торчонун түйүндөрүндө молекулалар жайгашат деп. Мисалы көңүл бургула, 5-чи топто азот, фосфор, ошондой эле кычкылтектерди көрүп турасыңар.
Ал эми атомдордун саны боюнча айырмалангандыгында силер өз алдыңарча жыйынтык чыгарсаңар болот. Мисалы фосфор, күкүрт, булар аллотропиялык түр өзгөрүүсү боюнча айырмаланган заттар. Булар жөнүндө силер 9 класстын химия курсунда окуп үйрөнгөндө да үйрөнөсүңөр. Ал эми газ абалындагы заттар азот, кычкылтек, ошондой эле эки атомдуу суутек, фтор, хлорлордун мисалдары менен таанышасыңар жана бром, йод. Ал эми 8 топтун негизги топчосунда жайгашкан инерттүү газдар же инерттүү газдарды асыл газдар деп да атап коюшат. Булар бир гана атомдуу болуп саналышат. Булар дагы молекулалык түзүлүштөгү заттардын мисалы болуп саналат. Бул мисалдарды өзүңөр үчүн шарттуу түрдө белгилеп чийип жазып алсаңар болот жана кристалдык торчолор жөнүндө маалыматтап пайдалансаңар болот. Келгиле анда бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлык. Биз силер менен бүгүнкү сабакта кристалдык торчолор жөнүндө түшүнүк алдык. Алар молекулалык, атомдук, иондук жана металдык деп бөлүнөрүн билдик. Молекулалык түзүлүштөгү кристалдык торчого мисалы кургак музду, атомдук түзүлүштөгү алмазды, иондук түзүлүштөгү натрийдин хлоридин, металдык түзүлүштөгү жестин мисалдарын тааныштык. Биз силер менен бүгүнкү сабакта кристалдык торчолордун түрлөрүнө айрым гана мисалдарды келтирип өттүк. Дагы кандай мисалдар бар, аларды силер окуу китептериңерден окуп толуктасаңар болот. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула.